Азаттык радиосун канча жылдан бери иштеп келаткан, анын жабылышына дагы менин көз карашым каршы мунага. Азаттык радиосу мисалы үчүн эгемендүү болгондон бери иштеп келаткан жалпы амалында каражаттар болчу. Бюджетти толтурабыз, мынтебиз деген азырынча мына кабыл алганга 1 жылдан ашты го дейм, 1 жыл болуп калды. Азыр жакында эле окуп калдым, бирөө жаңы ачылып турду. Мына канча миллион акча каражат төлөнүп атат, казина кабыл алынса. Канча биздин кирешебөйлүккө пайда алып келди, аны негедир бүгүнкү күнгө чейин мен көрө алган жокмун. Ошол убакта содалашып алыптыр деген жок, содалашып алды, сүйлөшүп алды, акча алып алыптыр, анан кызматка сүйлөшүп алыптыр деген көп сөздөр чыккан, жазып да чыгышкан. Бирөө дагы чындыкка дал келбейт. Мен эч ким менен сүйлөшкөн жокмун. Эч бир кызматка да содалашкан жокмун, акчасына да содалашкан жокмун. Мен андагы акчага такыр содалашпайм ондай баштан эле. Саламатсыздарбы, Политклиника медиасынын көрөрмандары, Тет-а-тет программасы кайрадан эфирде. Бүгүн биз Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын депутаты Алы Карашев менен маектешебиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кош келипсиз. Рахмат. Атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда маегибизди баштасак, биринчи сурообуз эле өзүңүз тууралуу сурайлы. Саясаттан көрүнбөй кеттиңиз, эмне менен алектенип жүрөсүз? Азыр негизинен өзүмдүн жумуштарым менен алек болуп жүрөм. Өзүмдүн жумуштарым бул илим иштери менен иштеп атам. Буга чейин эле көп жылдан бери ушу башкаруу системасында иштеп, анан өз алдынча башкаруу боюнча бир эмгек жасаганмын. Азыр ошонун докторский диссертация кылып, ошол докторскийдин үстүндө иштеп атам да азыр. Бул илимий жактан иштеген да, ошондой эле эл аралык уюмдар менен иштешип калып атабыз. Кээде ошондой атайын мониторингүү группа бар. Германиянын Бавария жеринин фонду бар, фонд Хансыз Айделе деп. Ошолордун дагы сунушу менен биз азыр атайын бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө мыйзам 21-жылы кабыл алынбады беле. Ошонун кандай ишке ашып атат бүгүнкү күндө, кандай оң жактары бар, терс жактары бар деп атайын жумуш топ түзүлүп, ошол жумуш топ менен бирдикте 3-чү изилдөөбүздүн аягына чыгып атабыз. Мунун үстүндө иштеп атам. Анан эл аралык конференциялар болот, сырт жактарда да, ал жакка да чакырып, кээде доклад жасап берүүнү суранып калып атат. Аларга да катышып барып, ушундай иштеп атабыз. Мониторинг жүргүзгөндө жыйынтыгы кандай болуп атыптыр? Жыйынтыгы эми 21-жылы жаңы конституциябызды кабыл алып, башкаруу формасын өзгөрткөнүбүздөн кийин ошого дал келтириш үчүн конституциялык баш мыйзамга жергиликтүү мамлекеттик администрация, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү мыйзамга, министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр кирилген. Мына азыр ошол жеринде кандай ишке ашып атат? Негизинен аракет болуп мындай ишке ашып атат. Ошол эле мезгилде анча-мынча сунуштарды беребиз, мүчүлүштөр болгон болсо сунуштарды беребиз. Мунун үстүндө иштеп атабыз азыр. Ошол эле учурда бирок саясатка, коомдо болуп аткан окуяларга көз салып жатасыз да. Эми саясатка келип түздөн-түз аралашкан жокмун. Бирок эми биз мамлекеттик көз караштагы кызматкербиз, өзү государственник деп коеюнчу, орусча айтканда. Ошондуктан сөздү да анализ кылып, кээ чыккан маалыматтарды анализдеп, таанышып, мындай ачык чыккан, жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан маалыматтардын мындай кабарым бар негизинен. Бейөкмөт уюмдар боюнча мыйзам долбоору аябай коомчулукта талкууланып атпайбы? Анан бир катар депутаттар дагы демилгечилердин катарынан чыкты да. Бул мыйзам долбоору боюнча сиздин пикириңиз кандай? Менимче мен түздөн-түз бул мыйзам долбоору менен тааныштыгым жок. Мыйзам долбоорунун кандай мазмуну кандай болуп атат, мындай көрүп өзүм окуган жокмун мыйзамды. Бирок негизинен айтканда, эми бизде сөз эркиндиги, демократиялык жолду тандап алгандан кийин бардык жерде ачыктык, айкындык болуп, менимче
болуш керек деп айтам. Ушу бейөкмөт уюмдары Кыргызстан эгемендүү болгондон бери эле менимче негизги ошол өзүнчө бир күч да болуп деп айтсам болот. Ушул жеринде дагы ар тармактарда өздөрүнүн изилдөөлөрүн жүргүзүп, сунуштарын берип, ошол айтып да келатышат да, айтып келгендечи. Ошол эле мезгилде айтат элем, азыр эми аларда жоопкерчилик да болуш керек. Жөндөн эле бир мындай жарыя кылып эле коомчулукта башка пикир түзө бергени дагы менимче кандай десем, мындай ачык, айкын, акыйкаттык гана нерсени айтылыш керек деп айтат элем да. А негизинен айтарым ошол бизде Кыргызстанда сөз эркиндиги, демократия дегенден кийин андай катуу мындай чектөөлөргө барбашыбыз керек. А кандай коркунуч жаралышы мүмкүн эгер ал мыйзам долбоору кабыл алынсачы өлкөгө? Кабыл алынып калса ошол так мен жана айткандай мыйзамдын ар бир беренелери менен таанышкан жокмун, көргөн жокмун, бирок негизинен мындай жалпылап айтып келгенде ошол өтө мындай чектөөлөр кийилип, куугунтуктарда болуп да калыштык тобокелчилиги бар. Тобокелчиликтер болушу мүмкүн. Бирок ар бир жаран өзүнүн оюн, пикирин ачык, айкын, бейөкмөт уюм болобу айтууга биздин баш мыйзамыбыз жол берет. Сөз эркиндиги деп калдыңыз. Өлкөдө сөз эркиндигинин абалы кандай болуп жатат? Эми ар кандай деп айтат элем мен. Ар кандай болуп атат. Себеби толук мындай такыр эле биз кандай десем бир тоталитаризмге кетип калдык, бар сөз эркиндиги жок деп айта албайм. Сөз эркиндиги да бар Кыргызстанда. Ошол эле мезгилде мына акыркы болуп аткан кадамдарда дагы мына Азаттык радиосунун канча жылдан бери иштеп келаткан, анын жабылышына дагы менин көз карашым каршымын ага. Азаттык радиосу мисалы үчүн ал эгемендүү болгондон бери иштеп келаткан жалпы маалында каражаттар болчу. Жөн эле эмес, ал Кыргызстандагы мындай бир көп биздин жарандарыбыз уккан, көп мындай адилеттүү дагы мындай бир маалыматтарды чыгарган жалпы маалында каражаттарынын катарына келет болчу, эң алдыңкы катарларына. Ошондуктан такыр эле мындай жабылат дегенине соттун чечиминен болду. Мен окудум аны дагы. Менин пикирим, позициям аны менимче андай кылбай эле коюшубуз керек эле, жаппашыбыз керек эле да. Анан мына ошого окшогон дагы чектөөлөр мындай бир кийилип атканы бир акыркы мезгилде бир аз мындай бир басым болуп баратканы дагы байкалууда коомчулукта. Себеби ал мен ошол коомдук ишмерлер дагы кайрылуу болгондо дагы менден дагы келип демилгечилер болгон. Мен өзүмдүн оюмду билгиздирип, колуна коюп бергем. Ошо Азаттыктын жабылбасын иштейсиң Кыргызстанда ушунча жылдан бери иштеп келатканда деп. Ал эми жанагы болгон себеп болуп аткан былтыркы болгон окуядагы, каргашалуу окуядагы берген маалымат туура эмес деп себеп болуп атпайбы негиз кылыпчы. Эми аны дагы карап көрүш керек болчу, бирок бир таптак эле жаап калганы менимче туура эмес. Жана анык эмес мыйзам долбооруна таянып жабышпадыбы? Анан бул мыйзам негизи тандалмай иштеп аткан жокпу? Жана фейк тууралуу мыйзамчы Гүлшат Асылбаева жазып чыккан. Эми муну кээ бирлерине иштелип тең кандай иштеп атат, бирок мыйзам болгондо баарына бирдей иштеш керек деп айтам да. Мыйзам болгондо баарына бирдей иштеш керек, анан терип мындай тандалып иштөөгө жол берилиш керек. Тандалып иштеп аткан жокпу? Эми андай деле бир жолу эле тандап эле мындай деп дагы кандайдыр деңгээлде бардыр мүмкүн, бирок бир жолу ушундай иштеп атат деп айта албайм. Сиз Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын депутаты катары азыркы Жогорку Кеңештин чакырылышына кандай баа берет элеңиз? Кандай иштеп жатышат, алардын ишмердүүлүгү кандай болот? Эми мен өзүм Жогорку Кеңештин депутаты болгондон кийин иштедик, экс-депутат болуп. Анан буларды өзүбүздүн кесиптештерибиз, алардын ишине кандайдыр бир баа берген менче кичине корректно болбой калат го дейм, бирок булар дагы эл ишенип шайлап келгенден кийин иштеп атышат бүгүн. Иштеп өздөрүнүн аракетин кылып, мыйзам долбоорлорун демилгелеп мындай алып кетип атышат. Бирок ам ошол шайлоочулар, коомчулук баа бериш керек го дейм да. Анан мен өзү мурдагы
чакырылыштын депутаты болуп жогорку кеңеште анан кийинки келгендерге баа бергенде өзү такыр эле өзүнүн принцибинде ошондой. Башынан бери кайсыл мамлекеттик кызматта иштеп же жетекчилик кызматта иштегенде дагы мурдагы иштеп кеткен жетекчинин ишмердигине такыр баа бербеймин. Анан өзүңдүн иштеп аткан ишиңе баа берип ошондон ары кемчиликтер да болушу мүмкүн, болсо аны оңдоп алып кетиш керек деп айтам да. Мисалы алардын кабыл алып аткан чечимдери, мыйзамдары боюнча эмне айта алат элеңиз? Мисалы казинонун ачылышы боюнча мыйзамды кабыл алышы, Кемпир-Абад боюнча мыйзамдын кабыл алынышы боюнча. Казино боюнча позициям бул ага чейин дагы демилгелер болгон, биздин чакырыштарда демилгелер болгон. Казиного тыюусалда биздин мурдагы чакырышта болгон болуш керек менимче. Же болбосо мен 2017-жылы келдим, ага чейин кабыл алынган болуш керек, казинонун жабылыштагы. Эми жабылып чечим кабыл алынгандан кийин болду да, токтотушубуз керек болчу да. Азыр эми мына уруксат берилди. Бул жерден мына чет элден келген гана жарандар кире алат деп атат. Эми ошо мыйзамын так сактасын, анда болгондо сакталыш керек мыйзам, бир көзөмөлгө алыш керек. Негизинен ошол кумар оюндарына биздин жарандардын өзгөчө мына жаш балдардын кээ бирде ошо мектептеринде маңдайында жана автоматтар туруп калган болчу, буларга мен каршымын негизинен. Азыр эми бюджетти толтурабыз, мынтебиз деген азырынча мына кабыл алгандан 1 жылдан ашты го дейм, 1 жыл болуп калды. Азыр жакында эле окуп калдым, бир бирөө жаңы ачылыптыр да, мына канча бүгүн акча каражат төлөнүп атат казино кабыл алынса, канча биздин кирешебөйлүккө пайда алып келди. Аны негедир бүгүнкү күнгө чейин мүмкүн мен көрө алган жокмун. Кемпир-Абад боюнчачы? Кемпир-Абад боюнча негизинен айтат элем, ошол биз эми 4 мамлекет менен чектешебиз. Кытай мамлекети менен чекит коюлган, Казакстан менен чекит коюлган, мына Өзбекстан менен жалпы мындай алып айтып келгенде чек ара чечилип такталып бүткөнү бул жакшы көрүнүш биздин мамлекет үчүнчү. Ал эми ошол Кемпир-Абадтын өзү боюнча Кемпир-Абад ар кандай коомчулукта да пикирлер айтылды. Бул жерден сындагандар да болду, ошол документ туура кетиптир деген да болду, туура эмес кетип атат деген да болду. Мен айтат элем, бул жерден ошол бирок бүгүнкү күнгө чейин мен бир дагы ачык бир кабыл алынган мыйзамдын дагы ошол кандай түшүндүрмөлөрү бар, кандай негиздемелери бар, түздөн түз өзүм мындай ачып тааныштыгым жок, көргөн жокмун анычы. Ошондуктан бул туура жасап атат же бул туура эмес айтты деп айтсам менимче туура эмес болуп калат. Ошондуктан бирок негизинен жалпайлап айтканда 4 мамлекетибиз менен чек арабызды тактап чечип алганыбыз туура болот. Себеби мына Тажикстан мамлекет республикасы менен чек ара такталбагандыктан да бүгүнкү күндө былтыркы каргашал окуялар болуп атпайбы, канча жарандабыз кетип атат. Ошондуктан алар бирок баары менен тең, эч кандай мындай бир согушуп же мындай жолу менен эмес, дипломатиялык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен чечимге келиш керек да, эки тараптуучу. Эки тарап чечимдерге келиш керек. Кыскача чек ара боюнча ушундай. Азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына көз карашыңыз кандай? Кандай кемчиликтер, кандай жетишкендиктер болуп жатат? Биринчиден эми баш мыйзамыбызды өзгөрткөндөн кийин президенттик башкаруу формасын тандап алдык. Бүгүнкү күндө мына ошол биринчи мына өзүнүн кадамдарын таштап мына 1,5-2 жыл болуп атат, кетип атат. Бүгүнкү күндө аракеттер бар. Ошол бир мамлекетти көтөрүү, мурдагы президенттердин кетирген кемчиликтерин кетирбейм деп, кетирбөөнүн үстүндө иштеген, анан чоң бир экономиканы да көтөрүү боюнча дагы аракеттер болуп жатат. Такыр эчтеке жок деп айта албайм, аракет болуп атат. Анан негизинен көп мындай чоң улуттук дейинчи, стратегиялык маанидеги долбоорлорду да ишке ашырабыз деп, мисалы үчүн мына Камбар атаны курабыз деп былтыр капсула салынды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курабыз деп, балыкчы Карайчы темир жолун курабыз деп, чоң ареналарды курабыз деп, мындай бир көп мындай жарыя болду да бүгүнкү күндөчү. Ушул эми негизгиси ушуну жумуш менен тастыктап көрсөтүш керек. Ушуну ишке ашырып кетиш керек да, айткан сөз аткарылыш керек. Өзгөчө мына мамлекет башчыбыздын айткан сөзүн жалпы кыргызстандыктар ошол аткаруу бийлиги баш болуп туруп баары тең ишке ашыруунун үстүндө
иштеп, анан элге ачык маалыматын бериш керек. Мен аябай тилектешилем ошого, ушул айтылган нерселердин баары аткарылып атабы? Аткарылышыначы. Эми аткарылып аткан боюнча толук баары аткарылган жок. Ошол эле мезгилде аткарылып аткан дагы жактары бар. Аткарылып аткан дагы жумуштардын өгөрүп атабыз өзүбүз. Мисал катары. Мисалы үчүн жолдордун оңдолушу болуп атат, салынышына. Исик көл Шакекче жолун салабыз деп канча жылдан бери айтып келгенбиз. Азыр мына түштүк жээгинде дагы азыр жумуш кетип атат ал жерде. Ишке ашырылышы. Анан могу инфраструктуралык проектлерден кетип атат, ал дагы жасалып баратат акырындап. Азыр мына капсулалар салынып атат көп. Мына шамалдан жана электр энергиясын алабыз деп, балыкчынын ар жагында дагы капсула салынып ишке ашырабыз деп атат. Ошол эле мезгилде башталып туруп, айтылып, аткарылбагандар да бар. Ошол эле Камбар ата биргесине былтыр капсула салынды эле. Бир жыл өттү. Мен эми жерине барып көргөн жокмун, бирок мындай жеринен сураштырып кандай жумуш болуп атат, эмне болуп атат десем, мен мындай бир угалган жокмун. Ал жерде бүгүн толук жумуш кетип атат, мындай болуп атат, дегендей болуп атат деп. Анан мына Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча бир 25 жылдан бери айтып келатабыз. 2000-жылда ошол президент Такаевдин шайлоосу болгондун астында ошол бүт жеринде үгүт иштери болгон. Баары жарыя болуп, 3-4 жылда Камбар ата бирди куруп бүтөбүз. 4-5 жылда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун бүткөрөбүз. Анан да тиги Шамал сайда алюминий завод курабыз деп анан жөн эле асмандан айдалып берип, баары кыргыз элин жыргатканбыз да, ошо сөз мененчи. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин мындай бир алгылыктуу бирөө боюнча дагы адам тышталган жок. Бүгүнкү күнгө чейин мына 23 жыл болуп атат, 25 жылдан беричи. Азыр эми темир жол боюнча Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан боюнча жана кандай десем, меморандумга кол коюлуп, азыр бир кандайдыр бир кадамдар кетип, ошол Кытай Республикасынын министрликтери менен да тийиштүү, биздин да министрликтердин ортосунда бир жумуш топтор түзүп, негизде ошол ТОсун иштелип атат болуш керек. Бүгүнкү күндө такталып дейинчи, буга чейин да бир топ аракеттер болгон. Анан техник экономический базасын жасап, анан жумушту башташыначы. Ошол эле мезгилде келишимге уже курабыз бүттү, чечилди деп, акчасы аныкталды деп келишимге чыга элекпиз да бүгүнкү күндө. Ошону келишимге чыкканда дагы аны да ар тараптуу талдап, изилдеп туруп, анан кадамга барыш керек. Ал темир жол кандай шарт менен курулуп бүтөт. Ошол 2012-жылдары Кыргызстан Кытай өкмөт аралык комиссиясы бар. Ошондо дагы мен биздин өкмөт тарабынан тең төрага болуп дагы бир аз иштегенмин. Ошол мезгилде дагы абдан көп сунуштар болгон. Кандай кылып беребиз алга, концессия деп коет. Ошого беребизби? Алар акчасын берип куруп берсе, бир 10 жылга беребизби? Иштеп кайра өздөрүнүн акчасын кайтарып алганга. Анда суммасына да караш керек. 20 жылга беребизби, 15 жылга беребизби? Ошол мен иштеп атканда бир 10-12 жылдын ичиндеги 12 жылга деген сөз болуп жаткан да. Ошондуктан муну мындай дыкат изилдеп туруп, анан келишимге чыгыш керек да, ар тараптуу изилдеп туруп. Кийин ал темир жол бизге да пайда алып келе турган болуш керек. Анан ошол ТОсун иштеп чыкканда да баасы канчага турат? Ошол баалардын канчалык реалдуу баары тең? Канча убакытта бүткөрүлөт? Анан канчалар пайдаланат? Анан биз качан Кыргызстан пайда көрө баштайбыз? Бул ар тараптуу изилдеп чечим кабыл алыныш керек деп айтам да. Мындай бул мега мындай чоң улуттук деңгээлде долбоорлордон деп коеюн. Долбоорлор менен болгондо. Өлкөнүн экономикасы боюнча эмне айта аласыз? Өлкөнүн экономикасы боюнча мен жакында эле бир анализ деп көрдүм эле, бир ай майдын аягында дейин. Негизинен жана дүң продукциянын өсүшү 7% деп 2022-жылдын жыйынтыгы менен болуп атат. Бул статистикалык маалыматтар менен тааныштык ал боюнчачы. Ошондой эле киреше бөлүктө көбөйтөбүз деп мына аткаруу бийлиги министрлик кабинетинин төрагасы көп жарыя кылып атат. Бюджет 300 миллиард кылам, 500 миллиард кылам, мындай депчи. Анан жана консолидированный бюджет деген
бюджетти бул мыйзамда жок бюджет. Мыйзамда жок бюджетти кийирип атат мындайчы, кийирип мындай жарыя кылып атат деп айтайынчы. Анысына мынчага жеткизебиз деп. Негизинен айтканда өсүш жакшы болсун дүң продукциясы, аны аябай каалайбыз. Ошол эле мезгилде могу киреше бөлүгүнөн дагы бизде импорттон көбүрөөк көз каранды болуп калып атабыз да. 2022 жылдын жыйынтыгы менен импорт 1,7 эсеге өсүп атат. Экспорт өзүбүз чыгарган товарды 20,5%га төмөн болуп атат да. Биздин Кыргызстандын өзүнүн өндүргөн товарлары төмөндөп атат мындай экспортучу. Бизге деген киреш алып келе турган, бизге валюта дейинчи алып келе турган, биз өзүбүз өндүргөн товар да сатышыбыз керек да. Импорттон алып келгенде ошол импорттон түздөн түз көз каранды болуп калгандын дагы мындай чоң көп тобокелчиликтер бар да. Эртең мисалы үчүн мындай түшүнүктүү бизге былтыркы санкциялар болуп атат, дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп атат. Ошого карата бизде дагы көбүнчө мына реэкспорт болуп туруп, алып келип Кыргызстандан башка мамлекеттерге кетип атат да. Мына ошондо да эртең ал өзгөрүп кетсе, же болбосо ошол мамлекет менен мамиле начарлап жагылып калса, мисалы үчүн, же болбосо ошол эле Кытай мамлекети менен бир убактылуу да жагылып калса, же болбосо азыр мына санкциялардагы Борбордук Азия мамлекеттеринен көрүп бир жылда жүрүп атат. Экинчи кийилген царичный экинчи мамлекеттердин катарына кирип бизге дагы санкция кокустан дейли, ал болбой эле койсун, кийилип кала турган болсо, анда биз импорттон түз көз каранды болгондон кийин могу кирешебөлүктү ошол импорттон келген товардын эсебинен гана алып атабыз да. Чоң тобокелчилик болуп калат кийин биздин кирешебөлүгүбүздүн мындай толбой калышыначы. Ошондуктан биз негизинен ошол өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдү колдоп, өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде алган экспортту көбөйтүш керек чыгарганчы. Анан бул 3 айдын жыйынтыгы менен дагы 4 айдын жыйынтыгы менен дагы мына биздин салык боюнча киреше бөлүгүбүздөн дагы бирдеке тартыштыктар болуп атат. Анын планды корректировка кылып, оңдоп туруп анан кийинки айга калтырып атат, бирок аны баары бир план болгондо аны төлөшүбүз керек болду. Июлда болобу же октябрда болобу, сентябрда болобу. Негизги бизде азыр сактап аткан деп айтат элем, ошол импорт менен келгенден бажы кызматынан түшкөн ошол төлөмдөрдөн, ошонун эсебинен биздин бюджетибиз азыр кармап туруп атат да өзүнүнчү. Жана анда тобокелчиликтер болуп кала турган болсо, анда кийин кичине кыйыныраак болуп калат. Муну дагы азыр ачык айтып, анын үстүндө жумуш алып барышыбыз керек да. Анан мына импортубуз 3,5 миллиард долларга көбөйүптүр былтыркы жылдын эсебинен. Өзүбүздүн ички потреблениябыз өзүбүздөн алганыбыз 500 миллионго көбөйүптүр да. Анан ошол 3 миллиард доллардыкын эсеби кандай болуп атат, андан канча салык түшүп атат, муну дагы менимче мен ачык маалыматтардан көрө алган жокмун. Муну дагы ачык мындай жарыя кылып айтыш керек. Анан экинчиси жана бюджет боюнча дагы мен мындайым айтып жүрөм. Ушул түз эфирлерде дагы консолидированный бюджет деген эмес, түшүнүк эмес. Биз республикалык бюджеттин же мамлекеттик бюджет дейинчи, жергиликтүү бюджетти кошкондо мамлекеттик бюджет болуп эсептелет. Республикалык бюджетти биз 400 миллиардка, 300 миллиардка, 500 миллиардка жеткизели, ошондо абдан жакшы көрсөткүч болот да. Ал эми жанагы социалдык фонддун бюджетин кошуп туруп, анан жана ФОМС деп коет. ФОМСтун бюджетин кошуп, жергиликтүү бюджетти кошуп эле, анан республикалык бюджетти коштуруп консолидированныйга биз 400 миллиард, 500 миллиард дегенибиз туура эмес. Ошон үчүн биз ориентирди, багытты ошол республикалык бюджеттин көтөрүлүшүнө, жергиликтүү бюджеттин көтөрүлүшүнө негизи баа берип айтышыбыз керек да. Кабыл алынганда деле Жогорку Кеңеш республикалык бюджет деп өзүнчө кабыл алат да. Соцфонддун бюджети деп өзүнчө кабыл алат. ФОМСтун бюджети деп өзүнчө кабыл алат. Жергиликтүү бюджетти жергиликтүү кеңештин депутаттары кабыл алат да. Анан буларды мындай бири-бирине кошуп аралаштырбашыбыз керек да. Ар биринин өзүнчө мыйзам менен кабыл алынып, тескелет, көзөмөлдөнөт, аткарышы боюнча да отчет берилет. Негизги ошол ориентирди багытта ошол республикалык бюджет көтөрүлүшүнө иштешибиз керек. Ошону айтышыбыз керек да. Анан дагы бир анализден көрдүм, бул акыркы мына жылдары ички карызыбыздын көбөйүп кетип атат да. Ички карызыбыз бул деген жана баалуу кагаздарды чыгарып жакынкы маалыматтар менен караганда 100 миллиард сомдонго жакындап калды да ички карызыбыз. Анан ушуну дагы биз
көп аны менен алек болбошубуз керек да, ички карыздар менен элечи, ички карызды кабыл ала берүүгө. Аны деген мисалы үчүн мындан бир 10 жыл мурда 12-жыл дейли, ошо өкмөттө иштегенде бизде бир 7-8 миллиардка чыгарабыз деп ички карыз деген, ошондо да көп талаш тартыш болгон. Ой, көп чыгарбашыбыз керек, өзүбүздүн тапкан бюджетибиздеги акчаны өнүгүүгө жумшайлык андан көрөкчү. Өнүгүүгө мына көп инфраструктуралык долбоорлорго жумшайлык депчи. Азыр эми мына 100 миллиард болуп атат да. Өзгөчө акыркы мына жылдары бир карап көрсөм, динамика бир жыл сайын 20 миллиарддын тегерегинде ички карызыбыз көбөйүп кетип атат. Азыр жалпы карызыбыздын 5,5 миллиарддан ашыгыраак болсо, мамлекеттик жалпы карыз анын ички карызыбыз 1 миллиард доллардан 1,1 миллиард доллар түшүп калып атат да. Бул өтө чоң сумма. Эмне себептен? Себеби сырт жактан биз карыз алып келе турган болсок, алардык эми көбүнчө мына эл аралык дүйнөлүк дейинчи финансылык институттардан алганда үстөк пайызын абдан 0,75ден 1%тан ашып кетсе 2%. Ошол атак бир 0,75-1%тан алабыз дагы, ана мөөнөтү дагы узакка да, 40 жылга чейин, 30 жыл, 25 жылга, эң аз эле бир 10-15 жылдап алабыз алардычы. Анан үстөк пайызды аз алып, ошол жана 4,5 миллиард карызыбыз болот атпайбы анданчы. Ички карыздыкы болсо кыска мөөнөткө алабыз, 3 жыл, 5 жылга, үстөк пайызы 12-14%тан азыр кетип атат да. Ошол 1%тан алганды камсыз кылганыбыз жакшыбы же ички карызды алып туруп, ошо 14%тан төлөп берип атканыбыз жыл сайын көбүрөөк мындай биздин киреше өлкө бюджетибизге нагрузка көбүрөөк болуп калат да. Бул жагын дагы азыр карап, алдын ала бир кандайдыр бир ошол мамлекеттик карызды, ички карызды дагы, тышкы карызды дагы тейлөөнүн атайын стратегиясын иштеп чыгып, анан ошонун үстүндө так мындай бир маалымат алып барыш керек да. Маалымат так бир саясат алып барыш керек мунун үстүндөчү. Анан жөн эле алып эле бюджеттин тешигин жабабыз деп андай саясат болсо, эртең ички карыз абдан көп болуп кетиши да мүмкүн. Анан тапканыбызды эле өнүгүүгө жумшабай, ошо ички карызды камсыздаганга жумшап калуубуздун да тобокелчилиги бар бул жерденчи. Муну дагы айтып коюшубуз керек. Анан үчүнчү айтайын дегеним, биздин мына эл аралык резервдер, золото валютный резерв деп коет Улуттук банкта. Ошонун дагы көлөмү 2021 жыйынтыгы менен 3,1 миллиард доллар түшкөн болсо, 2022 жыйынтыгы менен бир 2,2 миллиард доллар болуп калып атат да. Мына ушунда дагы акыркы жылы ушул кескин төмөндөп кетип атат. Муну дагы азыр ачык мындай жарыя кылып айтышыбыз керек. Кандай болуп атат? Эмне себептен андай болду? Мүмкүн кандайдыр жүйөлүү себеп менен бир жака жумшалгандыр. Ал так мындай ачык маалымат андай жок. Мына бул дагы бир биздин финансылык жактан ошо камсыз кылышыбызга, стабилдүүлүккө, финансылык стабилдүүлүккө дагы чоң таасир этип коет бул дагычы. Өзү мындай тартип боюнча, мына эл аралык финансылык институттардын тартиби боюнча бизге кирген импорттун 3 айлык көлөмү, суммасы мисалы үчүн биздин жана эл аралык резервден, золото валютный резервибизден кем болбош керек. Андан биздин золото валютный резерв андан кем болбош керек да. Мен да карап көрсөм, могу жылдын башындагы 3 айдын ичинде бизге 2,4 миллиард долларга импорт кириптир. Ал эми золото валютный резерв бир 2,22 дейинчи миллиард доллар болуп атат. Мунун келечектеги дагы мындай таасир этип калышы мүмкүн да келечекке. Муну азыртан карап, муну дагы ачык айтышыбыз керек. Анан акыркысын айтайын дегем, ушул узак мөөнөттүү долбоорлорго, экономикага биздин банктарыбыздын кредит бериши салыштырмалуу былтыркы жылдарга караганда биртикке төмөндөп баратат болчу. Көбүнчөсү биздин банктар акыркы жылы дейинчи, мына 22 жылы жана санкцияга ылайык акча алып келип, акча менен алектенишип, жана жарыя кылышпады, биз 200 миллион доллар таптык, мындай болдук деп. Аны тапкан биздин банктар пайда көрүп атат анданчы. Бирок ошол биздин экономикага кетчү, өндүрүшкө, производствого кетчү акчаларыбыз көбүнчө акча менен иштелип калып атат дагы. Анан ал жака көбүрөөк өзүбүздүн ата мекендик өндүрүүчүлөргө көбүрөөк экономика вложение болсо, менимче бул 3-5 жылда пайдасын алып келет эле да. Анан негизинен ушу экономикалык көрсөткүчтөр ушундай аракеттер болуп атат, бирок ошол эле мезгилде чоң тобокелчиликтер бар. Мунун үстүнөн азыр алдын ала иштеш керек. Алдын алачы. Дагы ошонун немен айтып кетейин, могу жыл азырына баарыбыз тең окуп атабыз. Мына кышка, күз-кыш мезгилине даярдыкты, мына июнь айы, бүгүн май айынан баштап туруп бүт
эсептөөлөрдү кылып чыгышыбыз керек да. Себеби мына биздин түздөн түз суунун токтогулда суунун көлөмүнөн көз карандыбыз. Ал 8,5 миллиард болуп атса, былтыр ушул мезгилде 10,16 миллиард болгон суунун көлөмү. Биз ошону 1-октябрь, 1-апрель болот да. 1-октябрь эң төмөн болгон точкасы болот. 1-октябрь эң бийик көлөмү болот да суунун алганыбыздын. Ошол 3 айдын ичинде биз чогулта алабызбы? Өзүбүзгө керектүү, өзүбүз камсыз кыла ала турган сууну электр энергия менен камсыз кыла турган, кыштан чыга ала турган сууну камсыз кыла албайбызбы? Муну дагы азыр кандайдыр бир программалуу иштеп чыгып, сүйлөшүүлөр жүргүзүп алдын ала, эгер тобокелчилик боло турган болсо, анда коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүп, коңшу мамлекеттерде эле акыбал оорураак, былтыр өткөн кышта көрсөттү. Мүмкүн Россия Федерациясы менен сүйлөшөбүз, алардан алабыз. Бүгүн ошол келишимдерди түзүп туруп, кышка толуккан даярдыкты бүгүн көрүп коюш керек да. Мисалы, ошо анализ жүргүзөм деп атпайсыз, анализ кылып. Мен жөн изилдеп көрдүм, өзүм карап. Бирок ошо сунуштарыңызды бийликке айттыңыз беле негизи? Жок, жалпыга маалымда каражаттарын айтабыз өзүбүз айтабыз. Буга чейин да кээде интервьюлар болот, кээде ошондо келип оюбузду айтып турабыз. Болгон иш. Түшүнүктүү. Сизге азыркы бийлик тарабынан бир кандайдыр кызмат сунушталган жокпу? Азыркы бийлик тарабынан? Жок, азыркы бийлик тарабынан расмий кызмат сунушталган жок. Бүгүнкү күндө мен жана жогоруда айткандай өзүмдүн жумуштарым менен иштеп атам азыр. Анан ушу башынан эле менде ошондой позиция бар. Барып кызмат сурап андай жүрбөйбүз да. Сунуш болсо иштейбиз. Мамлекет үчүн Кыргызстан иштеп бергенге даярбыз. Бирок бүгүнкү күндө так мындай расмий келип туруп, бияка барасың, иштейсиң деген сунуш болгон жок. Расмий эмесчи? Мисалы, расмий эмес, расмий. Расмий эмес дегенде жалпыга маалымда каражаттар эле көп чыгарышат да, билесиздер да. Акыркы 21-жылы деле премьер-министр болот. 21-жылдын башында, аягында деле өкмөт башчы болот, бияка болот деп, бирок расмий сунуш жок. Эмнеден улам ошол маалымат каражаттарына тарап кетти, мисалы, сизде өкмөт башчы болот деп? Аны ошону жазып чыгарган жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнөн сурашыбыз керек. Негизи ошондой сөз болду эле дейм да. Менин кандай десем, мисалы үчүн 2021-жылы кыда сөз кетти, көп мындай жазып да атышты. Ошол биздин президентибиз июнь айында жогорку кеңешке жана конституция кабыл алынганга ылайык дал келтириш үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндөгү мыйзамды, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү мыйзамды, анан мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамды, 4 мыйзамды президентибиз кирген жогорку кеңешке. Анан аны изилдеп, окуп чыгып, таанышып көрүп, кээ бир жерде өзүнүн сунуштары бар болчу. Сунуштарды айтып, кээ бир жерде да мындай бир мүчүлүштөр да бар болчу, мындай аягына чейин иштелип чыкпаган да жерлер бар болчу. Анан ошондо сөз болуп сунушубузду бердик. Анан ушу президенттик администрация менен да иштеп, алар менен сунуш болуп калды. Сиз ушуну бир коргоп берсеңиз, экинчи окуусуна келген ушул мыйзамды чыгарып берсеңиз деп, себеби ага чейин иштегенбиз, ал мыйзам менен өмүр бою мамлекеттик башкаруу системасын иштеп келатпайбызбы. Анан ошондо биз түздөн түз катышып, иштеп, экинчи окууга келгенде комитеттерде, жогорку кеңеште да ушул мыйзам өкмөт жөнүндөгү дейинчи, эскиче айтканда, министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамды коргоп берген мен болдум ошол жерде. Жергиликтүү мамлекеттик администрация, өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамды. Мен мындайча айтканда, жалпы Кыргызстандагы башкаруу системасын, жергиликтүү мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын жөнгө келтирип, алар кандай иштешти тартиптерин ошо тастыктап, ошол тартиби жазылган мыйзамдарды коргондум да, жогорку кеңештечи. Анан ошондо мүмкүн ошондо да көбүрөөк сөз кетти. Мыйзам жасап атат, анан демек ар кандай ойлор болушу мүмкүн да. Анан могу өкмөттүн бүгүнкү иштеп аткан структурасы боюнча дагы өзүңүздүн оюңузду берсеңиз деп сунуш болгон. Мен өзүмдүн оюмду бергенмин. Ошол мезгилде 2021-жылдын башында структура бекилгенде, мисалы үчүн экономика менен финанс министрлиги бириктирилип калган. Анан көп агенттиктер, административдик ведомстволор келип туруп, ошол министрликтердин астына ийилип калганда, анан ошол мезгилде мына саламат сактоо министрлиги, социалдык камсыздоо министрлиги, эмгек министрлиги, анан соцфонддо биригип саламат сактоо министрлигинин астына кирип калган, мисалы үчүнчү. Анан ошондо сунуш бергенде, мен да сунушумду бергенмин, өзүм схеманын структурасын да чийип, көз карашымды.
экономика министрлиги менен финанс министрлиги бир министрлик болбош керек. Себеби экономика министрлиги ушу мамлекеттин өнүгүү параметрлерин тактап, милдеттерин коюп бере турган министрлик. Биз кайсыл көрсөткүчкө кайсы деңгээлде жетишибиз керек, кайсы тармак боюнча депчи. Аны аткара турган негизгичилери болуп туруп финанс министрлиги болот. Анан алар өздөрү милдет коюп, анан өзүн кайра көзөмөлдөп, өзүнөн отчет алып калгандачы. А бул жерде ошондуктан экономика министрлиги өзүнчө көз карандысы болуп туруп, кийин алардан талап кылып ала турган ошол параметрлерди жетишпеди анализ кылып, мамлекет башчыга түз маалымат бере турган министрлик болуш керек деп сунуш бергенбиз бөлүүсүн. Ошол эле мезгилде инвестициялар министрлиги бар болчу, анан экономика финанс министрлиги менен бир болуп, анан инвестиция өзүнчө болот. Андан көрөкчү экономика жана инвестиция министрлиги деп аталсын деп сунуш болгон. Эми коммерция министрлиги деп койду кийинчи. Ошол эле мезгилде мына саламаттык сактоо министрлиги жана апат болуп, коронавирус болгондо ошол өздөрүнүн милдетин так аткарып алсын. Анан мына социалдык камсыздоо жагалы өзүнчө бир абдан чоң тармак. Ал жердечи бир 24-25 мамлекеттик кызмат көрсөтөт ал министрлик. Жана майыптарга, пособие алгандарга аябай көп кызмат көрсөтөт да, ошон үчүн бул экөөнү аралаштырбаш керек. Алар өзүнчө бир мамлекеттик орган болуп, жоопкерчилик болуш керек аларда деп, анан ал бөлүнүш керек деп. Анан соцфонд деген бул өзүнчө эле мындай бюджети дагы тиешеси жок республикалык бюджетке өзүнчө бекитилген орган да алчы, мындай айтканда. Бизде бир 700 миңден ашык пенсияларыбыз бар, пенсия алгандарыбыз бар. Анан аларды эртең кокустан бүтөр эмес чечимдер болуп калса, өтө үзгүлтүккө учурап калышы мүмкүн. Ошон үчүн соцфонд өзүнчө болуш керек деген да сунуштар болгон. Ошол жаңы 2021 жылы кабыл алынгандан кийин дагы кабыл алабыз деген астында да талкуу болуп атканда бир дебатка чакырды эле. Ошол жерден дагы айттым эле, бул орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт. Бири-бирине кошуп, бири-бирин бөлүп, же болбосо бири-биринин астына алып кирип койгондо эле реформа эмес ал. Аны деген ар бир мамлекеттик органды өзүнчө анализдеп туруп, ар бир мамлекеттик органдын ишинин жыйынтыгына карап туруп анан реформа кылыш керек, эффективдүүлүгүнө карап реформа кылыш керек. Мүмкүн кээ бир мамлекеттик органдар дагы кайра көбөйүш керек, жөн эле механикалык түрдө эле кыскартып коюп эле бюджетти кыскартып моунча 20%, 10% кыскартып эмес. Мүмкүн бир мамлекеттик органды биз кайра кошумча штат кошуп беришибиз керек ошол тармакта күчөтүш үчүн жумушту. Кээ бир министрликти мүмкүн 10% эмес, 50% кыскартыш керек. Кээ бирин жоюп коюш керек. Ошон үчүн ар бир үчүн мындай негизделген, илимий бир ар тараптуу талдаанып негизделген бир негизинде бир анан чечим кабыл алыныш керек да реформа деп. Ошондо сунушту бергенбиз. Ошондон менимче маалымат кетет деп берилгендейинчи. Ошондон менимче коомчулукка да чыкты го дейм, журналисттерге да чыгып, анан ошонун эсебинен менимче кичине маалыматтар чыгып кетти. Мындай болот экен, кызматка келет экен, мындай болот экен депчи. А бирок расмий түрдө сунуш жок болгон жок. Мен андай кызмат үчүн дагы андай жардам берген эмесмин. Аны бир ошол өзүбүздүн мамлекет үчүн, ушул так бир иштөө үчүн, система иштеш үчүн, мамлекет башкаруу системасы иштеш үчүн өзүм сунушум берген. Азыр кызмат сунушталса барат экенсиз да? Жок, эгер мен керексиң учурда иштеп, биздин Кыргызстан үчүн, мамлекет үчүн жардам берилсе, мен дайым даярмын, өмүр бою даярмын иштеге, эгер керек болсочу. Эгер мындай болсо, анда эгер сунуш болбосо деле эчтеке эмес, өзүбүздүн жумуштарыбыз бар, илимден иштеп жүрө беребиз. 2021 жылы дагы бир мандаттуу шайлоо округунан шайлоого аттанып, анан баш тартып салдыңыз эле го. Буга эмне себеп болду эле? Мен жерине барып, бияктан кечирээк бардык. Жанагы мыйзамдарды бир 15-октябрларда кабыл алдык го, 13-14 октябрларда кабыл алып, жактап, кийинчерээк бардым, жерине барып көрдүм, таанышып барын. Анан жеринде абдан кандай десем, мындай бир өтө пастыкка жол берилген жолдор менен кете баштады шайлоо. Өтө куугунтуктоо кээ бир жерлеринде басмырлоо дегенде ушундай көрдү. Мен изилдедим, мындай барып элге деле чыга элек болчу сандай. Ким тарабынан болот? Анан эми ар тараптан, ошол башка талапкерлер тараптан, алардын достору тараптан, алардын колунан келгенин жасалды, мындай айтканда. Анан эң негизгиси жеринде ошол эл дагы бөлүнүп, урууга бөлүнүп,
бири-бирине дагы ар кандай жөн эле мындай бир агрессивный да болгондого да бараткандай сезилди мен үчүн. Ошондуктан мен башында бир мындай изилдеп туруп, бир 5-6 күн анан айттым, чогултуп өзүнүн командамдагы ошол мага иштейм дегендер дагы бир 400 киши чакырсак бир 1000 киши келди. Алар менен отуруп анан айттым оюмду. Мен үчүн биздин ошол тургундардын, райондун, элдин ынтымагы, биримдиги кандай гана мансап болбосун андан бийик турат. Ошон үчүн бөлүнбөгүлө, бир элсиңер, бир жерсиңер. Дайыма ошол бирге мындай болуш керек. Анан деп туруп, ушу өзүмдүн оюмду айтып, позициямды айтып туруп, анан мени бул шайлоого катышпай эле коюун мен баштаттым. Себеби мындай жолдорго мен барып депутат болгондон көрөкчө болбой эле коеюн дедим. Ошол убакта соодалашып алыптыр деген жок, соодалашып алды, сүйлөшүп алды, акча алып алыптыр, анан кызматка сүйлөшүп алыптыр деген көп сөздөр чыккан, жазып да чыгышкан. Бирөө дагы чындыкка дал келбейт. Мен эч ким менен сүйлөшкөн жокмун. Эч бир кызматка да соодалашкан жокмун, акчасына да соодалашкан жокмун. Мен андай акчага такыр соодалашпайм андай баштан эле. Ошондуктан бирине дагы мындай бир алардын баары тең туура эмес, чындыкка дал келип. Мен өзүм жеке чечимим болду. Өзүм жанагы келип изилдеп көрүп, анан ошол кандай ыкмалар менен болуп атканын көрүп туруп, мындайга болбош керек мындай деп чындыгында өзүм да көрүп мындай өтө мындай женим кейди, мындай ушундай жолдор барбашыбыз керек. Негизгиси эми ошол мейли 2 киши, 3 киши, 5 киши барсын, анан эл такыр эле бөлүнүп, жарылып, эртең бири-бири менен бир душман болуп калбаш керек да, баары бир жерде, бир региондо, бир райондо жашайт аларчы. Анда акыркы сурообуз болсун, алдыда кандай пландарыңыз бар? Пландарым азыр биринчи кезекте ошол алдыга койгон илимий иштерим аягына чыгарышым керек. Буюрса, жумушум деле даяр. Ошол өз алдынча башкаруу системасы боюнча болчу. Мен буга чейин бир 99-жылдан 98-жылдан бери биз иштеп келатканбыз. Буга чейин үстүндө иштеп келатканмын. Бир 2, 5-6 китептерибиз бар. Анын экөө жогорку окуу жайларына учебник катары, окутуучу китеп катары билим берүү министрлигинин учебный методический совет деп коет. Ошонун чечими менен бекитилип берилген 2002-жылы эле. Ошондой эле бир ошол учебный пособиялар бар, 3-4 бир буга чейин иштелип келген болчу да. Анан 2010-жылы дагы бир жылдан ашык мен саясатка аралашпаймын деп туруп өзүм жумуш менен иштеген. Ошондо эле даяр кылып материалдарым бар болчу. Азыр ошону аягына чыгарып атабыз. Азыр эми мына вакыттын талаптары да бир өзгөрүп тур. Ошолорго дал келтирип, кошумча дагы Скопус деген журналдары бар экен. Аларга да чыгарабыз өзүбүздүн илимий изилдөөлөрүбүздү чыгарып, анан ошо балдарын тийиштүү бал набират этсек, буюрса ошол күздө болобу, же эмдиги жылы жазгабы, ошону аягына чейин чыгарайын деген оюбуз бар. Анан экинчиден жанагындай арып түрдүү мындай бир изилдөөлөргө көбүрөөк катышып турабыз. Бишкекте болуп атканда иш-чаралар болот, ар тармак боюнча, ошол башкаруу системасы боюнча, билим берүү боюнча жакында эле 28-майда болду, миграция боюнча болду, бизнести коргоо боюнча, азык-түлүк коопсуздугу боюнча тегерек стөлдөр болуп, аянтчылык чакырат, ал жерге барып да өзүм оюм айтып, сунуштарды берип, аны дагы андан ары дагы ошол мамлекеттик органдарга жеткизгенге дагы ошол ким уюштуруучулар сунуштарды берип, алардын да чогуу алып барып келатабыз. Ушул жумушубузда уланта беребиз деген өзүмдүн оюм бар. Анан так негизинен буга чейин эми жакшы жаман иштедик. Тажрыйбабыз да бар, бир опытыбыз да бар дегендей, билим да бар. Мына ушуларды эгер керек болгон жеринде пайдаланылса берип, кийинки муундарга дейинчи, жаш муундарга да берип, аларда кичине сунуштарды берип, ойлорду айтып, тарбиялап дегенде биз да ошентип тарбиялашкан да бул муундар. Ошондон кийинки бири-бириге баягы орусча айтканда преемственность болуш керек да. Бири-бирибизге беришибиз керек, өткөзүп берип, анан мындай жакшы бир өнүккөн, жаркын, чоң бир келечеги менен Кыргызстанды өткөрүп бере турган болуш керек. Анда сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Анда эфирде жыйынтыктайлы. Анда урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ушуну менен эфирди жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.